Жакшы көрүнүп, жакшы болуп атам, айтыңыздарчы. Мен подставка койбой сүйлөп атам. Измена болсо, кайра кантип ишенип жашаса болот? Сиз өзүңүзгө ишенип жашашыңыз керек. Измена болгондо эркектин жанында ким калат? Өзүнө ишенген, өзүнө көңүл бөлгөн, өзүн жакшы көргөн, өзүн тандаган аял калат. Сиз мындан ары өзүңүзгө тандаңыз. Эркегиңизди аңдып, сен мындай кылсаң мен кетип калам, сен мындай кылсаң бүттү, мен сен менен жатпайм, мен сен менен жашабайм деп коркуткандан эркек коркуп кетпейт, кыздар. Измена болгондо, изменада, мисалы мына аял измена кылса, эркектен коркконунан измена кылбай койбойт. Да? Эркек. Аял уят сыйытынын күчтүүлүгүнөн измена кылбайт. Уят сыйыты. Эл эмне дейт, бала чакам эмне дейт, уят деген түшүнүк менен аял измена кылбайт. Эркек качан измена кылбайт? Эркек аялынан коркконунан измена кылбай коебу? Жок, албетте. Уят сыйыт дейби? Эркек уят сыйыт деп ойлобойт. Керек болсо эркектер, о, мен баланча менен жаттым деп. Алар ачык мактанышат. Керек болсо аялдарга мактанып коет. Алар эркек досторунун алдында ачык сүйлөшүшөт. Керек болсо аялдарга айтып коюшу мүмкүн. Мен мондай болгондан мен башканы көргөм да деп мындай жеңелерине сырларын айтып коюшу мүмкүн. Эркек качан измена кылбайт? Аялын жоготуп алуудан корккондон. Аялын жоготуп алуудан эркек качан коркот? Аял сырткы келбетине маани бергенде, андай сулуу аялын бирөөгө бергиси келбейт. Төшөктө күчтүү өнөрүн көрсөтө билген аялын бирөөгө бергиси келбейт. Өзүнө ишенимдүү, сүйлөгөн сөзү ордунда, королева сыпаты бар аялды көргөндө эркек аны башка бирөөгө бергиси келбейт. Измена болду, сиз мындан ары өзүңүздү тандашыңыз керек болот. Вялый болуп жүрбөш керек. Вялый болуп аялдар жүрүшөт. Мындай өзүнө ишенимсиз, өзүнө качан ишенимсиз болду ал? Атасы менен мамиледе, ата менен жакшы мамиле болбогондо, контакт болбогондо аял өзүнө ишенимсиз болот. Атаны кабыл алуу керек, апаны кабыл алуу керек, кечирүү керек. Көп мээнет кылыш керек, кыздар. Өзүңө кара дегенде жан талашып, чачты кыркып, жакшынакай көйнөктөрдү кийип, курстарга жазылып калуу эмес, өзүңө ишенүү көп нерседен турат. Эгер өзүңүзгө ишенбөөчүлүк болсо, демек сиз өзүңүздүн боюңуздагы атаңызды кабыл албайсыз, атаңыздын канын кабыл албайсыз. Анда ал канча аракет кылсаңыз дагы болбойт. Жалкоолукту кантип жеңсе болот дейт? Энергияны чогултуу керек. Кеткен энергияны чогултуу керек. 5 жашыңызда таарынып калдыңыз апаңызга, 10 жашыңызда айтор кеткен энергияны чогултуп, уккан көргөнгө амал кыла билиш керек. Мен колуман келбейт, мен таарынчым бар, мен кыла албайм. Эмес. Уккан көргөнгө адам амал кылыш керек. Мен кыла албайм деп отура берсең, кыла албайсың, сен үчүн бирөө кылып бере албайт. Салмас бооба дейт. Бооба деп сиз эмнеге айттыңыз? Ооба деген. Жакшы угулуп атат, жакшы көрүнүп атат, все. Матка опушение болуп турганда ичте таткан эч кийим кийсе болбойт, кыздар. Бул чыңдарды иштетпей коесуздар го. Менин айызым бир жума эрте келип жаткан, азыр бир жума кеч келди. Ошондой болушу мүмкүн. Айтылды го, ооба. Айыз учурунда негизи интим гимнастика жасаганда восстановление болот. Айыз бир ай кечигиши мүмкүн, 10 күн эрте келип алышы мүмкүн. Менин жиним тез чыгат, нерв болуп кетем, балдарымды уруп коем, эмне кылсам болот? Биринчи сабакты көрүп чыгыңыз. Эмоционалдык байланыш, кечеги сепарация сабагы сиздерге белек болуп калды, аны көрүп чыгыңыз. Күйөөм кызганат, жасанба дей берет. Ана. Жасанба дей берет, кимге жагынасың деп дейт окшойт, Ал үчүн сизге күйөөңүз ишенбей атпайбы? Ал үчүн сиз күйөөңүзгө ишеним беришиңиз керек, жаным деп. Кызганганда сен кызгана бересиң эмес, жаным. Ушунча мени жакшы көрөсүңбү? Кандай жакшы менин жанымда мени сүйгөн күйөөм бар деген ишенимди бериңиз. Жыныстык катнашта аны мактаңыз. Күйөөм аялга баш ийбейм деген, аялга жагынбайм деген нерсени мээсине коюп алган. Эмне кылсак болот? Как будто мен аны жалындырганга аракет кылыпмын. Анын оюнда ошол ойдон кантип арылтам? Вообще сиз аны арылтууга даже аракет жасабаңыз да. Анын оюнан арылтам. Ишенсең, мен сага жалынып жашабайм.
ишенсең эмес кыздар, антип аракет кылбайсыз. Кантип аракет кыласыз? Ошол аялга баш ийбейм деген катып калган установкалары бар эркекти, ал сепарация болбой калган го апасынан, ага уруксат бербеген го өзүнүн чечимдерин чыгарууга. Азыр эми эркекмин дегенди эми айлана чөйрөгө сизге далилдеп атат го. Сиз мунун анын установкасын кантип сындыра аласыз? Амалыңыз менен. Любой эркек аялдын бал тилинин жанында, амалынын жанында алсыз. Любой эркек. Сиздин да техникаларыңыз не подарок болуш керек. Кандай, мисалы, өзүңүзгө ишенимдүү, ага мындай, о жаным деп мындай, сеники туура ооба деп коюш керек. Кээ бир учурда күрүчтү сахар десе сахар деп коюш керек. Кээде ал деген эми мен Америкага барып иштеп келем, Кореяга барып иштеп келем десе хорошо, хоп эмес. Мисалы бир жерлерде эмне мону мындай кылып салган десе, ошону айтсаң деген сыяктуу кылып. Аялдын амалы 40 эшикке жүк. Мындай эркекке только амал өзүңүзгө ишеним. Эркегиңиздин сөздөрүнө кыжырданбоо. Мындай кылат, жалындырбайм дейт, коюп алат. Билбейм. Өзүң билесиң да, сен кыйынсың го. Мен кайдан билейин? Десеңиз деле ал проблема чечилип кетпейт. Тырышып бырышсаңыз деле проблема чечилип кетпейт. Проблема качан чечилет? Проблема сиз аял ордуңузга түшкөндө, эркегиңиз сизге канча жаман мамиле кылып атса дагы, сиз өзүңүздү жакшы көрүп, мунун мен түшүнүктөрүн өзгөртө албайм, мен Кудай эмесмин. Ал өзүнө өзү жооп берет. Мен өзүмө өзүм жооп берем. Ушул күнүмдү бир негатив менен, жек көрүү менен өткөрүп салбайынчы деп фокустун баарын өзүңүзгө коюп, өзүңүздү катуу жакшы көргөндө, эркегиңиз сизге кыжырданбай калат. Ал дейт да, могу аялым бул что-то не то дейт да, могу аялым что-то өзгөрүп атат могу деп, ал кайра сизге мындай эмне кылып берейин дегендей ал сизге өзү жармаша баштайт да. Биз бар фокусту күйөөгө коебуз, бар фокусту күйөөгө койгондо эркек тажайт. Туугандарга таарынычыбызды кандай проработка кылсак? Таарынычтан арылуу деген проработка бар. Энергия маз эмне кылса болот? Кыздар, проработка жасаш керек. Не проработканы тыгып берип атабыз. Жасагыла проработка, аткаргыла тапшырманы. Кантип энергия аласыз? Уккан билгенге амал кылыш керек. Могу бүттү, туура тамактан дедиби, туура тамактаныш керек экен. Кечинде алма жебеш керек экен, энергияны сорот экен го. Все, мен алма жебейм. Тамакты көп жесең, тамакты сиңирген энергия көп кетип калат экен го. Бүттү, мен тамакты азыраак жейм. Эртең завтрак кылбаса энергия жок болот турбайбы? Все, мен завтрак кылышым керек. Витаминдердин жетишсиздиги болсо дагы адам чарчаңкы болот турбайбы? Все, мен витаминдерди ичишим керек. Таарынычтар адамдын энергиясын сорот турбайбы? Бүттү, мен могу проработканы жасайм, тапшырманы аткарам деп адам уккан көргөнгө амал кылыш керек. Кайненем мени жактырбайт, бирок жолдошум мени аябай сүйөт. Кайне келин сабагы бар, кайне келин сабагында жуу бар. Турсунай, саламатсызбы Турсунай, менин айызым бүгүн белим трубаларым ооруп келди. Мурда оорубаган болсо, кыздар, интим гимнастика жасаганда оорушу норма. Менде да болгон мындай, көп аялдарда болот мындай. Биз айрыкча офлайн форматка келгенде аялдардан угуп калабыз да муну. Восстановление болуп атканда норма. Кийинки айларда оорубай калат. Эжеге бирөөгө таарынып калсам, бирөөнүн сөзү катуу тийсе эле көөдөнүм мунга толуп ошо сыртка чыкпайт, денемде зырылдап кетет. Зачем бирөөнүн сөзүнө ууланып? Адамдардын оозуна тряпка кое албайсыз, пробка кое албайсыз адамдардын оозуна. Адамдар эмне дебейт дагы, эшек эмне жебейт. Адамдардын сөзүнө көз каранды болбой жашаш керек. Бирөө таарынып калса эле, денеңиз бирөө бир нерсе десе эле, монтип муңга толуп отуруп калсаңыз, демек сиздин жашооңуз адамдардан көз каранды, сиздин өмүрүңүздү адамдар башкарып атат. Чек ара сабагы сизге керек, самооценка сабагы сизге керек. Азыр мен сизге ал 2 сабактагы проработканы, сабактарды мен сизге батырып айтып бере албайм, чын. Кудайга тапшырыш керек баарын. Адамдардын оозуна тряпка кое албайм го мен, сен кудайсыңбы деп алдыга жыла бериңиз да. Сен өзүң проблемаң менен сүйлөп атасың деп. Анан бул деле жардам бербесе, анда ошол сабактар, чек ара сабагы, самооценка сабагы.
күйөөмдү экинчиси менен ажыраштырдым, бирок экөө дагы эле сүйлөшүп жаткандай. Конечно, сүйлөшөт. Экинчиси мага түрдүү смстер жазып басынтып, менин ордум жок экенин, бакытсыз аял экенимди айтып жатат. Бул аял сизди, ал аял өзүнө ишенбейт. Сизди стресс кылгысы келип атат. Сизди стресс кылып, сиздин күйөөңүздү тартып алгысы келип атат. Андай аялдарга жооп жазбай, бар фокусту өзүңүзгө коюңуз. Ага неш болбоңуз вообще. Ал өзүнө ишенген, билимдүү, адекваттуу аял болгондо сизге муну жазмак эмес. Вообще анын сөзүнө маан бербей, только вперед. Адамдар артыңызда сүйлөп атат, сизге фокусун коюп атат, мейли, тим коюңуз. Сиз только вперед, алдыга жыла бериңиз, эртең менен эрте туруңуз, гимнастикаларды жасаңыз, баарын Аллага тапшырыңыз. Измена болсо дагы баарын Кудайга тапшырыш керек. Ооба, измена болду. Мен Кудайга тапшырдым. Мага баарын Кудай жакшы кылып чечип берет. Күйөөм ал аял менен калса дагы, кандай болсо дагы сиз өзүңүздү тандап баарын Аллага тапшырсаңыз, мүмкүн сизге жакшы күйөө берет, мүмкүн да, мисалы, мага күйөө жакшы күйөө берет. Все, мен ажыраштым. Мен ажырашам. Мага Кудайым жакшы күйөө берет деп, монтип, тизелеп, диванда телефон чукуп отуруп калбай, да? Баарын Аллага тапшырып. Мен бул мындай, мен силерге бул фишка да, бири мага Кудайым жакшы кылып берет мындай. Күйөөгө көз каранды болбой, хотя бы мындай көз карандылыктан кутул деген сөздү айтып атам, кыздар. Түзмө-түз кабыл алып анан ажырашып кетип анан мага күйөө Кудай жакшы күйөө берет эмес. Просто күйөөдөн фокусту өзүңүзгө аударуу. Түшүнүктүү эмеспи? Түшүндүңүздөрбү? Анан түзмө-түз кабыл алып атасыздарбы? Стресстен кантип чыгам, кандай мамиле кылсам болот? Ой, суроолорду жоготуп алдым. Стресстен кантип чыгам? Мен сизге давай мындай кылсаң чыгасың, тур демес. Сабактар башынан баштап этап менен келип атат. Анан болбой атса консультацияга жазылгыла. Келерки жумага бир жума ичинде бир 2-3 адамды ала алат окшойбуз. Сентябрь ичи такыр жетишпейбиз деп сентябрга албай атканбыз да. Азыр могу бир жума ичинде 2-3 адамды кабыл алсак болот экен да. Сентябрь, октябрга чейин албайбыз дедик эле. Чүдө да аябай графикти тыгыз койдук. Онлайн формат жеке кабыл алуу, офлайн форматка дагы эртең мисалы бир күндө 3төн адам кабыл алып атам да. Жетишип калат окшойбуз. Мен айзым бүгүн белим турбаларым ооруп анан келди. Башында оорубаса ушундай болот, айтылды, эрим менен жаткандай ой корком мен бир жерде жарып кете тургандай болот. Консультацияга келиңиздер. Неге коркосуз? Коркууну табыш керек. Сизге консультация керек, чын айтам. Оргазм сабагында көрүп чыгыңыз да, хотя бы кичинекей бир түшүнүк келдиби? Оргазм сабагын көргөндөн кийин айтыңызчы. Анан мен кече ушинтип жаздым эле түз эфирде. Менде мындай суроо пайда болду деген суроону бериңиз. Күйөөм шаарда, мен балдар ата-энеси менен айылдамын. Ушинтип аял күйөөсүз жашаса болобу? Болбойт. Күйөөңөр шаарда, Москвада, тиякта, биякта. Ал аял менен эркектин ортосунда жакындык кайда? Күйөөм шаарда, мен балдар ата-энеси менен айылдамын. Ушинтип аял күйөө жашаса болобу? Бир жумада бир келип жумушуна байланыштуу. Кыздар, айылда жумуш жоктан шаарда акча көп, сиз ачка калам деген нерсе эмес. Аял өзүн унутканда эркек аны жоготуп алуудан коркпойт. Ооба, муну эркектер тириликке байланыштырат. Мен бул сөзүм 100% эркектерге жакпайт. Жумуш деген бар, акча табыш керек деген. Адам ниет кылса, Кудайым ырыскыны бардык жерден берет. Эркегиңизге норма болуп атат го. Сиз дагы ыңгайлуу болуп атасыз. Оюңузду түшүндүрүп айтыңыз, жаным. Мен сени сагынам. Мындай мен акыркы күндөрү сени сагынып, кызганып, мындай өлүк сыяктуу жашап атамын. Мен сенин жаныңда болгум келип атат. Мен мындай жашоого чыдабай эткенмин, сен алыста, мен бул жакта. Экөөбүз чогуу болойлучу, бир жерде жашайлычы деген сөздү айтыш керек. Анан жүдөп, тачтарыңыз апсайып, кийимдериңиз жарашпаган абалда, энергияңыз жок, вялый болуп туруп айтпастан, мындай королева сыпатын кошуп, любовница сыпатын кошуп, назиктик менен, амалкөйлүк менен айтасыз. Мен өлүк болуп жашап атам. Эмес. Мындай
сезим менен жеткириңиз. Жаным, мен сени сагынып калат экенмин деп мындай. Күйөөңүз о деп аялым чута мындай мени менен жашагысы келип атат деп мындай сизден аялдык энергия чачырап туруш керек, нур чачырап туруш керек. Анан нур чачыраганга кайдан мен жумуштан бошойм десеңиз, анда өзүңүз ошо ылайыксыз. Сизге шакирттикти окуш үчүн канча турат? Менеджер кыздарга кайрыласыздар. Азыр 100 000 деп акция кылып атабыз. Чыгар элекпиз реклама. Салам Турсунайым, күйөөң телефон менен сүйлөшүп турса эмне болуу керек? Эми кыздар, телефон менен сүйлөшүп атабы, жатпай эле жазышып атабы, бул да изменанын бир түрү. Бул уже не то да. Эмне кылуу керек? Сүйлөшүп атканын көрүп атасызбы? Ушундай убакта консультацияга келип, проблема кайсы жерден чыгып атат, чечип, сабактарды көрүп консультацияга келбесеңер деле эмне себептен чыгып атат, тапшырмаларды аткарып, менден эмне айып кетти? Көп адамдар, аялдар айыптөсүнөн издебейт. Анан күйөөм сүйлөштү, мен ушундай кылсам дагы, эшикке чыгып эркек болсом да, үйгө кирип аял болуп ушинтип кыйналсам дагы күйөөм башка менен сүйлөштү десеңиз, анда эч нерсени өзгөртө албайсыз. Менден кайсы айып кетти? Мен эркектик энергиям күчтүү болуп кеткен жокпу? Мен күйөөмө апа болуп калган жокмунбу? Салмагым көбөйүп кетпептирби? Аны көп критикалаган жокмунбу? Төшөктө кандаймын? Мен өзүмдү унутуп койгон жокмунбу? Оргазм аламбы? Күйөөм менен бир жыныстык катнашка сүйүү менен барамбы? Мен аял кейпиндеминби? Деп өзүңүзгө биринчи суроо бериңиз. Анан сизде баары чындап эле жакшы. Күйөөңүз анан изменага барып аткан болсо, да, телефон менен сүйлөшүп аткан болсо, анда сүйлөшкөнүн көрүп айткан болсоңуз, анда айтсаңыз болот. Эгерде, да, сен бирөөнү сүйүп калсаң, мен сенин тандооңду сыйлайм. Жакшы көрүп калсаң, тандооңду сыйлайм. Мен ызы-чуу салбайм. Болгону изменага жеткирбе. Эгер болсо жакшы көрүп калсаң, мага ачык айт. Мен адам катары түшүнөм. Бирок мага тиги мүчөңдү кайра өмүр бою салбайсың деп айтыңыз. Анан айткандан кийин сөзүңүзгө туруңуз да, кайра жатып берип койбой. Өзүңүздө ошондой өзүңүздү өстүрүшүңүз керек. Ошондой өнүгүшүңүз керек. Фокусуңуз эркекте эмес, фокусуңуз өзүңүздө болуш керек. Мындай күйөө сиздин менчигиңиз эмес экенин дагы түшүнүп коюшуңуз керек. Болбосо фокусуңуздун баары ошол жака кетет, энергияңыз жок калат өзүңүздө. Мен маткам түшүп калган, таратылганда колум тиет болчу. Сиздин сабагыңызга катышып көтөрүлгөнү сездим. Сизден Алла ыраазы болсун дейт. Жакшы. Жакшы ден соолукта болуңуз. Колуңузга тийген абалда жакшы болуп калды. Эми калтырбай жасап жүргүлө. Кайнене менен кандай мамиле кылса болот? Жолдошум экөөбүз жакшы жашайбыз. Аялың деп сүйлөйт, келсе келиним, келиңиз деп коем, болду, чай берип коем, уже менде келсе оюм чачырайт. Фокусуңуз күйөөңүздөгө. Кайне келин сабагына катышасыз. Кайне келин сабагы бар. Мен дагы бат чарчап калып атам. Энергия жок, витаминдер, обидаларга бар, жанагы фокусуңуздун баары күйөөңүздө. Oğlum şerik. Oğluma şerik olup törөгүм керек, бирок көзүмдү жооп кыялдансам кыз элестей берет. Себеби 3 кыздан кийин бул төрөгөм проработка кантип жасайм. Сиз жазыңыз дептерге дайыма. Мен үчүн мүмкүн болбогон нерсе Алла үчүн мүмкүн. Мага мен уул каалайм, уулдуу болушту каалайм, жараткандын каалоосу менен баарын Аллага тапшырдым. Аллага тапшырдым, берүүчү Кудай, берүүчү Алла деп ошого өзүңүз ишенишиңиз керек. Күйөөм өзү чала бербейт, кечке жумуштамын, убактым жок деп причина кыла берет. Өзүм чалсам да ачуусу келгенде жооп бергиси келбейт. Критика менен сүйлөйт окшойсуз да. Кактасың, кайдасың, чалбайсың, мага көңүл бурбайсың, мен деле внимание каалайм да, мен менен ишиң жок деген сөздөрдү айтса, ал критика, ал претензия. Андай абалдан точно сизге көңүл бөлбөйт. Бирөөсү бар экенин билбейм, бирок характери ошондой, жакшы сүйлөсөм да чала бербейт. Сиз өзүңүзгө жакшы сүйлөңүз да. Кандайсың? Тамак жейсиңби? Тамак кылып берейинби?
Массаж кылып берейинби дейсиз да, бирок өзүңүзгө ноль внимания да. Өзүнө ноль внимания кылып турган аялга эркек көңүл бөлбөйт. Мен өзүм чалсам болобу, канча күндө бир чалайын, сырдуу аял болуш үчүн эмне кылайын? Кактан келдиңиз, сабак жүрөсүз го, сабактарды угуңуз. Аялдар өзгөрүп атышпайбы сабактарды угуп? Как будто жана курска эми келе турган аялдын суроосун берип атасыз. Атамды көргөн эмесмин. Кичинекей кезинде өлгөн апам дагы ооруп жүрүп, кичинекей кезинде өлгөн апам дагы ооруп жүрүп өтүп кеткен. Баары эле чоң чыгышат. Эрге тийгенден кийин деле кайната кайнем жок. Баары эле кайне кайната. Чек ара керек сизге. Чек араны коргоңуз. Кыздар, мен катуу айтсам дагы мындай жакшы кабыл алыңыздарчы. Уккан көргөнгө амал кылыш керек да мындай. Жогорудагы суроого айтам. Жогоруда суроо берди го. Күйөөмө чалсам болобу, болбойбу? Бердик го. Чексиз махабат сабагы бар, аялдын 4 сыпаты бар. Көп сабактар бар го кыздар. Проработкалар бар го. Тапшырмалар бар го, аткарбайсыңарбы? Эми сизге чек ара, ошол сизде атаңызды, ата апаңызга энергияңыз кетип жүрөт, алар мени таштап кетип калды, алар эрте кайтчу болуп калды деп, анан алар кеткенден кийин башка адамдардын колунда калып калдыңыз, аларга таарындыңыз. Кайне кайнатам жок, баары эле кайнене. Чек ара ачык. Баарына уруксат берип атасыз, акыл үйрөткөнгө. Мисалы, мен ачык айтам. Мага мындан кийин мынтип акыл үйрөтпөй эле кой. Менде бир адам болду. Айланып кетейин, элдин баарына чек арамды жаптым. Бир адам болбойт да, болбой эле. Бир тензия, бир нерсени көрсө, ошол өзүңдүн жакындарың кирет да чек арага. Ким кирет? Кайын журтуң кирет, бир тууганың кирет, кесиптешиң кириши мүмкүн да, мисалы да. Анан болбой эле бир критикалап тура берет да. Ал өзү текебер болушу мүмкүн, же өзүн көп критикалашы мүмкүн. Мен не деп айттым? Мындан кийин мага мынтип айтпай эле коюңуз. Мен кабыл албайм дедим. Мага уже сиздики жеткен. Акырында мен ошентип айттым. Мага сиздики уже жеткен. Мен уже мындан аркысын көтөрө албайм. Десем, ой, мен сага жөн эле айттым эле. Жөн эле да айтпаңыз. Мен ар бир сөзүңүздү мен уже мындай критика деп кабыл алам. Мага жакпайт. Мага уже достало деп айттым да. Дегенден кийин анан мен өзү сага эч нерсе деп айтпайм дедим эле. Мен айтып алдым да дейт. Ошол мындан кийин эми айтарды эстеңиз. Ошол сөзүңүздү эстеңиз деп айттым. Болбосо адамдарга чек араңды көрсөтпөсөң, сенин чек араңа баары кирет, баары сага акылдуу, баары сага мусорун төккүсү келет, баары сага өзүндөгү кичинекей тамчы акылын колдонуп калгысы келет. Адамдардын өзүндө бизде тамчы эле акыл бар. Кечке чейин өзүбүзгө жетиш керек ошол акыл. Туура сүйлөгөнүңө жетиш керек, туура басканыңа, бирөөлөргө кудай болбогонго, өзүңүн бала чакаңа, өзүңүн аялдык энергияңа жетиш керек да. Анан алар дагы өзүндө кичинекей акылын сиздерге көбүртүп, монтип бергиси келип атат да. Чек араны көрсөтүш керек. Игнор кылып, жазса жооп бербей коюп, сүйлөгөндө ичиңизден сен мага кудай эмессиң деп, ичиңизден сен сөзүңдү эч жериме кыспаймын деп, анан кээ бир жерде тил менен айтыш керек. Эми урушуп кетпей, бул чек ара сабагында бар кенен айтылат. Мен маткам ылдыйлап кеткен, гимнастика жардам бербейт окшойт. Эми эмне кылсам болот? Маткаңызды текшертип келиңиз биринчи. Матканы анан влагалишени текшертип келиңиз. Точно жасадыңызбы же кичине жасап жасамбышы болуп эле мен жасадым болбоду деп атасызбы? Точно сезинип, бир жарым саат аракет кылып жасасаңыз, мээңиз менен кынды көрүп жасасаңыз дагы результат болбосо, анда влагалишеңизди текшертип келиңиз. Маткаңыздын передний, задний стенкаларын текшертип келиңиз. А эгерде точно сезинип жасаган болсоңуз да, анан сезинбей жасаган болсоңуз, анда кайрадан сезинип жасаңыз. Күйөөмдүн көңүлүм калып калды. Эч жылый албай койдум. Ажырашуу оюмдан кетпей атат. 2 балам бар, балдарыма мээрим деле бербейт. Ажырашуу жөнүндөгү ой бул дан. Жакшыны ойлосоң дагы дан, жаманды ойлосоң дагы дан. Урук көбөйөт,
ал өсүп чыгат. Мээде нейрондук байланыштар бар деп айтабыз. Так. Мен бул боюнча мурда да айттым эле го. Могу жака барып түшүндүрүп берейинчи, же могу жерден көрүнөт бекен? Түшүн тияка барайынчы доскага. Досканын жанында отуруп алып сүйлөйүнчү, как раз кыздар азыр. Эркин эфир го кыздар бүгүн. Доска, где доска? Досканы кага коюшту, мына. Каякта турат, жана суроону жоготуп алдым дагы. Ой, суроолор аябай көп экен кыздар. Хорошо, 1 саат ичинде аракет кылам жооп берүүгө. Кана жанагы суроо. Жооп берип, баарын жооп берип бүтүүгө аракет кылам кыздар. 1 саат убакыт. Анан, давайте мындай кылайынчы азыр. Сабактарды көрбөй эле айтылган суроолор билинип калат да, андай суроолорго жооп бербей эле коеюн, Туура айтат могу. Кыздар, мынча детский суроолорду берип атасыңар, нормальный суроо бергилечи дейт. Туура ошол, туура айтат. Сабактарды көрбөгөн кыздардын суроолору билинет, андай кыздарга жооп бербей эле коеюн, Могу Рахат деген айым, азыр сиздин сурооңуз кана. Оху, кыздар, вообще суроолор көп экен. Аракет кылам азыр. Азыр мына суроого келип алайынчы. Мына. Так. Мына. Могу суроого жооп берем. Күйөөмдөн көңүлүм калып калды. Эч жылый албай койдум. Ажырашуу оюмдан кетпей атат. 2 балам бар. Балдарыма да мээрим бербейт дейт. Мына кыздар. Сиз так. Мына ушуну, ушул суроодо контентке да алайынчы мен. Күйөөмдөн көңүлүм калып калды. Эч жылый албай койдум. Ажырашуу оюмдан кетпей жатат. 2 балам бар. Балдарыма деле мээрим бербейт деп атасыз, Мындай. Эгерде сиз балдарыңызга атаң ойлонбойт, атаң жаман, атаң келдиби, атаң кайда, атаң силер менен иши жок, атага окшоп деген сөздөрдү айтсаңыз, сиздин балдарыңыз күйөөңүздү сиздин көзүңүз менен карайт. Атасын сиздин көзүңүз менен карайт. Апа ички алам, анын жан дүйнөсү сизге байланыштуу. Сиздин күйөөңүз балдарын көргөндө сизди көрөт, сиздин эмоцияңызды, сиздин сезимдериңизди көрөт. Анан балдарына көңүл бурбайт. Ажырашуу бул дан. Ажырашуу жөнүндөгү оюңуз бул дан. Жакшы ой дагы дан, жаман ой дагы дан. Кантип дан болду? Так, мына. Азыр түшүндүрүп берейин. Так, маркер да жакшы болбой калыптыр да.
азыр эле осуга сабак өтүп жемеле. Так, мына кантип дан болуп калат кыздар? Кантип дан деген неге? Мына сиздин подсознанияңыз, сиздин катуу ойлонгонуңуз, ишенимдериңиз подсознанияңызга түшүп кетет. Мисалы, мына күйөөм менен ажырашам дедиңиз, да кандай ойлоруңуз бар? Айтор, мунун баары подсознанияга түшүп кетет. 98% подсознание деп айтабыз, биздин мээбиздеги ойлор. Мен бүттү ажырашам деп чечим чыгарып алдыңызбы? Бул уже подсознанияңызга түштү да. Жүрөккө, подсознание бул жүрөктө. Жүрөккө түшүп кетти сезимдериңиз, болду. Сиздин фокусуңуздун баардыгы ушул жакта. Мына ажырашам деген оюңуз мына сиз точно бүттү ажырашам деп чоң бир ишеним кылып алдыңыз да, бүттү ажырашыш керек болду, точно жашаганга болбойт дедиңиз, чечим чыгарып алдыңыз ажырашуу жөнүндө, да, мына чечим чыгарып алдыңыз ажырашуу жөнүндө. Подсознание бул жүрөктө деп айтабыз да, сиздин ойлоруңуз, ишенимдериңиз уже жүрөгүңүзгө түшүп кетти, жүрөк менен кабыл аласыз да. Бул дан өсүп чыгат. Жакшы ойда дан, жаман ойдагы дан. Дан дегенде кандай? Адам жакшы ойлосо да, жаман ойлосо дагы нейрондук байланыштар түзүлө берет. Негативный нейрондорду ажырашам деген оюңуз тарта берет дагы, ажырашууга бир себептер келе берет дагы. Анан бул нерсе бир күнү өсүп жетилет. Аялдар айтат, мен көп жолу ойлонуп чечим чыгардым, анан мен ажыраштым деп айтышат. Ажырашкан аялдардын 98% өкүнүп калат. Макул ажыраштыңыз, эртең сиз эркек каалайсыз. Жаткыңыз келет, кучакташкыңыз келет. Сизге жөн эле эркек керек болот. Жөн эле сизге эч нерсе кылбаса да, балдарына карабаса дагы эркек керек болот. Ошондо сиз турмушка чыга аласызбы? Балдарыңызга ал жакшы караган ата болуп бере алабы? Ушул жагын ойлонуңуз. Макул сизге күйөөңүз жакпай атат, көңүл бурбай атат, чындап эле чечкинсиз болуп атат, чындап эле балдарын ойлонбойт, ал бала позициясында өмүр сүргөн эркек болуп атат, макул чындап эле. Сизге кандай эркек керек болуп атат? Балдарга көңүл бурган, сизге внимание берген эркек керек болуп атабы? Эми сиз чындап эле билимдүү, аялды сыйлай алган, ар түрдүү темада сиз менен сүйлөшө алган, сиздин көңүлүңүздү ала алган, мындай бир кругозору кенен эркек менен жашап кете аласызбы? Андай эркек менен өмүр сүрүүгө сиздин жан дүйнөңүз даярбы? Бул бир. Менимче, сиз өзүңүз үйдө эркек болуп кеткенсиз. Үйдө сиздин аялдык ордуңуз жок. Аял ордунан жылып кеткенде, күйөөсүнө критика бергенде, өзүнүн ролун билбегенде, акча тапкыч болуп кеткенде, күйөөсү менен жашап атат, күйөөсүнө эмне жагат, кайсыл жерде өзүнүн эркектик энергиясын өчүрө калуу керек экенин, кайсыл жерде стопту басуу керек экенин билбегенде, аял өзүнүн ордунда жок, ролунда жок. Аял ролунан жылып кетти, өзүнүн ордунан жылып кетти, өзүңүн ордуңан жылганда сыноо келет. Ийгилик, отношения качан жакшы болот? Аял өз ордунда болгондо жакшы болот. Сизден Алла ыраазы болсун, сиздин сабактарыңызды угуп, менин жашоом 180% өзгөрдү. 12 жылдан бери маткам түшүп жүргөн. Антим гимнастика кылып көтөрүлдү. Машаллах, сонун. Ушул WhatsApp'ты скрин кылып алайынчы. Так, кандай кылсам жакшы түшөт? Группага жазып койсоңуз сонун болот экен-де. Так, кандай кылсам жакшы түшөт деп атам да. Жакшы скрин кылып алам деп атам. Личкага жазбагыла кыздар. Вообще личкага жазбагыла. Личкага жазганда мен жооп бербейм баары бир.
мен атамды таптакыр кабыл ала албайм, өтө капа болгом. Эмне себептен капа болгонумду өзүңүзгө личкаңыздан айтсам болот, консультацияга жазылыңыз. Как раз айтып атам го, 1 жума ичинде консультацияга. Место жок, вообще офлайндагылар да тыгылып атат, мен консультацияга жазылат элем, кабыл алыңызчы, пожалуйста дегендер. Азыр бир эле айтып койсок орун толуп калат. Бир 2-3 адамды алсак болот да. 2-3 адамга жетишет окшойт, могу 1 жумада алсам болот окшойт. Менеджер кыздарга жазылып, азыр алар билбейт, алар азыр биз баягы ассистент экөөбүз бир 3-4 адам алсак болот экен деп сүйлөшүп калдык да. Менеджер кыздар азыр жок орун деши мүмкүн. Ал айтыла элек али командага. Офлайндагыларга айтып койсок деле жазылам дегендер аябай көп. Келиңиз консультацияга, келиңиз, анда эгер мындай эмне себептен капа болгонумду деп атасыз, мен түшүнүп атам. Эми бир ошондой бир кечире албай турган, өзүңүздүн күчүңүз жетпей турган бир учурлар болгондур. Диалог керек, мага диалог сабагы керек дейт. Амалкөй аял сабагы бар, ошол сабак көбүрөөк керек. Аябай консультацияңыздын баасы канча дейт. 6000 төлөйсүз, 3 консультация болот. Бир консультацияга кабыл албайм, ал 1 саатта эч нерсе чечилбейт. Кеста бар, бирок интим гимнастика жасап жатам, эч нерсе болбойбу. Маалыматтар бар айтылган. Сентябрга ала аласызбы дейт. Ушул как раз августка да ала алат окшойбуз. Мындай 1 жума ичинде кабыл алам да, азыр могу жаңы жазылгандар бар экен уже. Аларды ортодо 1 жума паузада мен ала алат окшоймун да. Шаарга алып кет десем эч көнбөйт. Сабактарда бар сырлар. Кыздар, эгердечи чындап эле сабактарды аябай жакшы аткарсаңыздар, анда сиздерде мындай суроолор жаралбайт. Ар бир сөзүмө катып жашооңузга сиңирсеңиз. Апамдын боюнда бар кезинде атам изменить этип 50 жашка чейин гуляйт эткен. Анан мен турмушка чыктым, ал дагы гуляйт этип ажыраштым. Экинчи турмушка чыктым, ал дагы гуляйт этет. Эмне кылсам болот? Консультацияга келиңиз. Детствого байланыштуу болуп атат. Гимнастиканы 2 айлык болуп калдык. Качандан баштап кылсам болот? 12 жумадан өтсүн, 1 жолу измена кылган эркек кылабы дейт, кайра кылабы дейт. Бул сизге байланыштуу. Айттым го. Эркек качан измена кылбайт, ал аялдан коркуп кетип, мен кетем, мен сен менен жашабайм. Экинчи измена кылсаң мени таппайсың, мени көрбөйсүң, тиягыңды жулуп алам, мен сенин бычып кетем сени десеңиз да измена кылат. Эркек аялдан коркпойт. Любой эркек аялдан коркпойт. Эркегиңиз качан измена кылбайт, сизди жоготуп алуудан корккондо. Сиз энергияга толушуңуз керек, эмоцияга толушуңуз керек. Бар фокусуңузду өзүңүзгө коюшуңуз керек. Өзүңүздү эркелетип, жакшы көрүп, баарын Кудайга тапшырып, Кудайдын сизге берери чексиз экенине ишенишиңиз керек. Күйөөм апасынын баласы, мен чын сүйлөсөм да ишенбей, апасы калп айтса ишенет. Вот сиз да калп айтыңыз. Сиз да калп айтыңыз. О, сеники туура, ошо да, ошону айтсаң, сеники туура деген сөздү айтышыңыз керек. Сиз апанын ролуна түшүп кеткенсиз го. Сабактарда бар кыздар мындай суроолордун жообу. Кандай витаминдерди? Витаминге анализ тапшыргыла. Тапшыра албасаңыз, анда хотя бы витамин D, кальций, омега, витамин В-ларды ичиңиз. Мисалы, омега менен кальций жакшыбы, витамин D менен омега жакшыбы, айтор мындай билип ичиңизде. Азыр эч мындай бирөөдөн консультация албайм десеңиз, азыр ютубтарда бар. Мен ченши ичем, анан Фаберликтикин ичем. Мага жакты. Менде да аябай жакшы өзгөрүүлөр бар. Колумду салсам 3-4 сантиметрде колум тийип турат болчу. Азыр ошол жок болду. Сизден Алла ыраазы болсун дейт. Амин. Ушундайларды жазгылачы. Төргөндөн кийин канча күндөн кийин жасаса болот? Разрыв болбосоңуз, кесарево болбосоңуз, анда 3 күндөн кийин жасайсыз. Көкрөктү массаж менен ордуна келтирсе болот дейт. Ооба, бар го, сиздерге берилип атабы? Мага звонок келген үчүн күйөөм колумду сындыра депти. Дайым эле кол көтөрөт. Эмне кылыш керек? Ажырашканга да
корккон балдар бар. Ушуну менен экинчи жолу сындырды колундан, мурунду сындырат. Ажырашыш керек мындай эркек менен. Жашап эмне кыласыз? Сизди кордоп аткан эркек менен эмне кызык? Эмнеге балдардын жүрөгүн алып стресс кылып аткан эркек менен? Эми билбейм, кыздар. Ажырашам десеңиз да, жарашам десеңиз да, бул сиздин чечим. Өзүңүз билесиз. Ал баягы кандай десем, анда травмалары бар чыгар. Сен травмаң бар экен десеңиз, ал дагы сизде травма кылат да. Өзүңүздү өнүктүрүңүз, күчтүү өнүктүрүңүз, дагы бир өзүңүздү өнүктүрүңүз. Сырткы келбейт иреттеңиз, ичиңизди иреттеңиз, тилиңизди иреттеңиз, дагы бир аз ортодо пауза болуп тургула деп айткым келет. Ортодо бир жума, бир ай бөлөк болуп туруш керек. Бири-бириңиздердин кадырыңыздарды билишиңиздер керек. Ошол учурда коркуп кетпей, дистанция кармаш керек. Күйөөм менен иште болсо, мал үйдө болсо, чалып налый берет. İşte olsa, kүйөөм менен иште болсо, мал үйдө болсо, чалып налый берет. İşte болсо, чала бербейт. Кызды сен карашың керек, үйдө отур дейт, бирок өзүнүн кыздары үчүн, өзүңдүн кыздарың үчүн иштешиң керек дейт. Неге өзүңдүн кыздарың үчүн? Ичкен адамды калтырса болот. Кыздар, ичкен адамдын дагы травмалары бар. Ичкен адам, так, мага отурган жерим аябай ыңгайсыз болуп атат да, отуруп алып. Ичкен адамды кантип калтырса болот дейт. Ичкиликтен кантип арылат деп атасыз, Ал неге ичет билет, ичимдик жаман экенин, сый урматы кетишин билет, бирок могу жерде болду ичимдик менен басып атат, арак менен басып атат. Ага эч ким ишенбейт, бала күнүнөн да эч ким ишенбеген. Эркексиң деген нерсе басылып калган. Ал ичкенде өзүн эркек сезет, жүрөгү толот. Ал өзүн алдап атат да. Ага керек нерсени бериш керек. Ага эмне керек? Мүмкүн ишеним керек болуп атат, мүмкүн мактоо керек болуп атат. Ага жылуу мамиле керек болуп атат. Ага жанында алсыз аял керек болуп атат. Ошол эркегиңиз ичсе дагы ошону менен жатып атасызбы, же эшек менен жатып атасызбы? Эркек менен жатып атасыз. Мүчөсү кирип чыгып атат. Эркегиңиз ошол. Демек, ага мындай ханга карагандай карашыңыз керек. Ханга карагандай кара деген кандай? Мындай бир образды алып келиңиз да, күйөөңүздүн мыкты образын алып келип, ошол күйөөңүзгө сүйлөңүз да. Ким күйөөңүздүн аты? Мисалы, Айбекпи, Нурбекпи? Айбек! Айбек! Ичкен эркектерди аялдар сыйлабай калат го. Мындай үнүнүн тону бийик чыгып кетет. Сиз антпейсиз да. Айбек деп мындай ишеним менен караңыз да. Ал эмоция көңүлгө турат. Көңүлгө жетип дагы жанагы көңүлдөгү пустота ал акырын эмделе берет. Биз аялдар ушул нерсени кыла албайбыз дагы, эркибиз жетпейт, койчу оңолбойт деп кол шилтейбиз да. Жок кыздар, сизге мүмкүн эмес нерсе Алла үчүн мүмкүн. Эшиктен киргенде да жакшы тосуп коюңуз да. Мен ичип келдим деп келиши мүмкүн да. Мен ичтим, сенден коркпойм деп. Ооба, ичипсиң эмне болуптур? Мен сага тамак кылып коеюн, массаж жасап берейинчи деп ошол эркегиңизге массаж жасап берип коюңуз да. Жашап атасыз да, ошонун бир жеринде бар да, жакшы жери бар да. Аны менен кеңешип коюңуз, мындай дура болуп коюңуз да. Могу кандай болот, муну кандай кылса болот деп мындай алсыз болуп коюңуз да. Мындай баш иштебеген адам болуп коюңуз. Амал кылып көрүш керек, аракет кылыш керек мындай. Налып жашай бергенден пайда жок кыздар. Мен күйөөм менен кеңири сүйлөшө албайм, өзүмчүлүк тартына берем, эч ачыла албай атам, тамашалашып сүйлөшө албайм. Серьезный боло берет, эмне кылсам? Жок, ал серьезный боло берген жок. Сиз күйөөңүздөн апаңызды көрүп атасыз же атаңызды көрүп атасыз. Сизге апаңыз серьезный боло берген чыгар, же атаңыз серьезный боло берген чыгар. Атаңыз менен мамиледе тил табыша алдыңызбы? Ачыла алдыңызбы атаңыз менен? Жалпы атаңыз менен кандай элеңиз? Биринчи күйөөмдөн 2 кызым бар, азыркы күйөөмдөн 1 кызым бар. Кыздарыма кыйкыра берет, батырбайт. Эмне кылсам болот? Өзүңүздү күчтүү өнүктүрүңүз. Мындай көңүл лаззатын толтурганга, көз лаззатын толтурууга, төшөк лаззатын толтурууга үйрөнүңүз. Тилиңизде фильтр болсун, ар бир сөзүңүздө. Королева сыпаты керек сизге. Анан мунун баарын кылсаңыз да, жеке психолог менен иштешиңиз, тынымсыз көп иштешиңиз, узак иштешиңиз, жылдап иштешиңиз, 1 жыл иштешиңиз. Анан дагы да болбосо, өзгөрбөсө, анда чечим сизде.
Биз аялдар жакшы аракет кылбайбыз да, өзүбүздүн ордубуздан жылып кетип аракет кылабыз, анан болбойт экен дей беребиз да. Мен тамдын экинчисин жасап атканда жакшы жумулбай калат. Жумулат кыздар, жакшылап аракет кылсаңар жумулат. Жакшы аракет кылбайсыңар да, анан чында аракет кылсаңыз да болбой атса, анда витаминдер жетпейт, витаминдерди кабыл алыш керек. Менин күйөөм жолдошум мени дайыма жаман ойлойт, жок жерден кызганат, мен эмне кылсам да тескерисин ойлойт. Мүмкүн ал өзүнө ишенбейт. Мүмкүн чындап эле токсичный адам. Андай адамдардын жанында дагы өзүңүздүн ролуңузду билсеңиз болот. Кыздар, сиздер ойлобоңуздар. Мунун күйөө башка да, менин күйөөм башка, бул башка да деп ойлобой эле коюңуздар. Менин башымдан өткөн нерсе сиздердин башыңыздардан өтпөгөн чыгар. Мен киммин, сиз кимсиз? Сиз да мага окшогон аялсыз. Мен айылдан чыккан кызмын. Сиз да мага окшогон жансыз. Мен неге психологияга келип психолог болуп кеттим? Мен да башыман көп нерсе өттү го. Кыйналдым го. Менде да көп сыноолор болду го. Тил табыша албай кыйналдым го. Кыздар, аракет кылыш керек. Ооба, кээ бир учурда коронаңды чечкиң келбейт. Кээ бир учурда чындап эле күйөөң өзү не то мамиле кылат. Обидно болуп кетет коронаңды чечип ступкага барган. Мисалы, кээ бир эркектер бар да, апасынын баласы. Андай эркектердин жанында аял кыйын болуп кетет да. Кайра ступкага барып, дура боло калып, мындай, ал сени көргөндө апасын көрүп сага кабагын сала берет, сен да чарчайсың, бирок кайра жакшы сүйлөгөнгө обидно болуп кетет сага, Бирок жашап атасың да, өзүңө суроо бер. Мен эртеңим кандай болот? Муну менен бирге калуубу ниетим? Кандай? Бөлүнүүбү? Бөлүнсөм кандай болот? Мен кызганып калбаймынбы? Кайра жакшы көрүп, кайра жарашууга аракет кылып калбаймынбы? Ошол учурда мен кайра баарын калыбына келтире аламбы, келтире албаймынбы? Бүт өзүңүзгө суроо бериңиз да, жүрөгүңүз жооп берет. Анан жок, баары бирге каласың, ушуну менен деген жооп чыкса, анда коронаны ыргыта турган жерде ыргытып, чече турган жерде чечип, кие турган жерде кийип, амал кылыш керек. Консультацияга келиш керек. Кыздар, консультацияга келдей берет экен дешиңиздер мүмкүн. Чындап эле онлайн сабактагы ар бир тапшырманы аткардыңыздар, өзгөрдүңүздөр, өстүңүздөр, дагы деле болбой атса да жеке иштешиш керек. Чын айтайын. Фоторазбор болот дейт. Мен иштеймин да, кыздар, жанымда башка телефон жок да. Таарышчагым ооруп атат. Анустан көрүнгүлө больницага. Эже канткенде күйөөм түркүнүн ончукпай алып берет. Кыздар, ушу да суроого. Сабактарда турат го жооптору. Турат го жооптору, кыздар. Эми бул точно не то суроо, кыздар. Адамдын кандай экени берген суроосунан билинет. Мындай суроо бергенде дагы мындай данистелеп бергилечи. Дурный вопрос берсең, дурный жооп укканга даяр болушуң керек да. Күйөөң менен мамиледе дагы күйөөңө туура эмес суроо бердиңби, туура эмес жоопко даяр бол. Сабактарда турат го жообу. Не келдиңер сабакка? Анда мен жаныңарга кошуп алгыла. Мен жаныңарда жатайын. Биринчи, сен төркүнүңө жөнөгөндө эле амал кылбашың керек да, 5-6 күн мурда амал кыласың да. Жаныңарга жатайын. Давай азыр мындай шуура. Давай азыр мындай сүйлөсөң. Бол эми үстүнө чык да мындай кыл. Давай, бол, мындай айт. Эми түш, эми чык, мондай позага алмасаң, эртең менен тур дагы давай мондай кийин. Күйөөңө минтип айт. Азыр күйөөңө минтип смс жаз, деп мен жаныңарда жүрүшүм керек да, как будто. Симфизит 1,5 жыл болуп төрөгөнүмө, бирок гимнастика кылсам ооруп калып атат буттарымда. Жок, анда жасабаңыз. Симфизиттен айыгыңыз, витаминдерди кабыл алыңыз, туура тамактаныңыз, кечинде алма жебеңиз, жүзүм жебеңиз, кечинде фрукты жебеңиз, завтрак сөзсүз кылыңыз, этти азыраак жеңиз.
Мен гимнастиканы кичине жасаганда эле келип осурап калып атам. Эмнеден болушу мүмкүн? Энергия жок. Чарчанып жүрөсүз, анан гимнастика кылганда жата калып уйкуңуз келип кетет. Мен урушуп алсам эле өзүңүзгө ылайыгын таап алың, жакпасам деп көп айтам. Бул туура эмес, урушуп кетсек өзү биринчи чабып жазат. Азамат экен го, да мыкты эркек менен жашайт экенсиз. Көп аялдар бар, эркегинин кадырын точно билбейт да. Ал манипуляция кылбай эле коңуз. Мына тапса таап алам, сен ушуну кааладың го деп алса эмне дейсиз? Да эркегиңиз азамат экен, мындай эркектик ордун билет экен да, кой аял го, аялга теңелбейинчи деп өзү чалып жазат экен да. Менин күйөөм досума барам деп кеткен чалсам, азыр деп жүрүп салган келгенинче бир кыздар тамак алып барып келиптир. Жакшы уктаңыз, хороший вечер үчүн рахмат дептир эдеси. Сиз айтасызбы? Ошондой сөздөрдү айтпасаңар бирөө айтат. Бөйрөгүм табарсыгым оорудат, интим жасай беремби? Жасай бересиз. Загиб маткеге удиана көнүгүсү жакшы дедиңиз эле, майда кистага болбойт деп койдуңуз. Ооба, загиб матке болсо удиана болот, бирок киста болсо болбойт. Демек только там-там жасап загибти түздөөгө аракет кыласыз. Гимнастиканы канчага чейин жасаш керек калыбына келиш үчүн? Өмүр бою жасайсыз. Эгер жок, өмүр бою жасабайм десеңиз, мындай кыласыз. Эртең менен тургандан баштап только эртең менен мисалы 1 помидор жейсиз, 2 помидор жейсиз, түштө жумуртка жейсиз, вареный картошка жейсиз, кечинде только брокколи жейсиз, туура тамактанасыз, суунун балансын толтурасыз, тоок уктаганда уктайсыз, тоок турганда турасыз. Ашыкча салмак болсо ашыкча салмакты кетиресиз. Эгерде совсем арык болсоңуз, анда кичине толосуз. Жетпеген витаминдердин баарын организмге бересиз. Жаңы туулган баладай же бойдок кезиңиздегидей восстановление болосуз, анан жасабай коесуз. Болбосо жасайсыз. Менде 2 күндө эле өзгөрүш болду. Кыз болуп тилдер кирип калыптыр. Ушундай жазгылачы. Эже сизге психолог деп кайрылып атам. Себеби сыгылуу ичим уйгу туйгу боло берет, кыжаат болуп, анда жазылгыла консультацияга. Мен силердин ичиңерде эмне бар, мен силердин энергияңарды көрөйүн, эмоционалдык байланыш болсун ортобузда. Адамдын ичинде эмне бар сыртына төгүлүп турат. Мен сизди көрбөй кантип бир нерсе деп айта алам. Мисалы бир аял келди да. Мен биринчи ойлодум, чындап эле жалко му аялга. Эмне жашап жүрөт могу? Күйөөсү менен деп. Кээ бир аялдар күйөөбүздүн теңибиз. Сабак бүткөндөн деле жасай беребизби? Азыр эле жооп бердим го буга. Күйөө болгон проработкалар барбы? Менде турмушка чыккандан берги күйөөмөн алган психологический травмалар бар. Ушул нерселердин ала албай атам. Өткөн күндөрдө издеп жан дүйнөм кыйналат. Сиз консультацияга келиңиз. Ичкен эркек оңолбойт экен. Ким айтты? Бир эле эркек 2 аял менен 2 башка жашайт. Кыздар, ошон үчүн ичиңерде бар проблеманы психологиялык жол менен чечкиле. Тигиге айтасың, ичкен эркек оңолбойт дейт. Дурус айтат, мода ичкен эркек менен жашаган, мунуку оңолбоптур, меники да точно оңолбойт. Кой. Дейт дагы аял башкача амал кыла баштайт да. Тигиге айтасың, ал сени күнөөлөйт. Тиги айтасың, ал сага ушундай совет берет. Ошон үчүн кыздар, эркек ичип атабы, кумар ойноп атабы, ал бир үй бүлөдө сасып атат деген нерсе. Бир нерсе сасып атат, чирип атат. Мындай нерсеге бир үй бүлө жапырт аракет кылыш керек. Аял, бала, ата-энеси, бир туугандары мага келди, бир жаш келин келди. Күйөөм ичип атат деп ушундай колунда алдейин көтөрүп келди. Баласын эмизип отуруп ыйлайт да. Менин күйөөм катуу берилип кетти ичкиликке, вообще берилип кетти. Атасы машина алып берди эле, машинасын сатып 1 айда ичип койду. Эми болсо сен менин кадырымды билбейсиң, мен өзү авторитетный адаммын. Сен мени билбейсиң деп атат күйөөм.
мен кадырым сен билесиңби, мен авторитетмин, уктуңбу деп айтып атат күйөөм. Ушундай деңгээлге жетип калды. Күйөөм өзгөрбөйт дейт. Мен ал аялды кабыл алдым. Аялдын бир эжеси, бир карындашы бар экен, аны кабыл алдым. Апасын, биринчи аял келди, андан кийин эжеси. Бир үй бүлө жабырт аракет кылыш керек. Ошого керек нерсени бериш керек. Азыр ишенесиздерби, офлайн форматка келип атат ошол аял. Ошол учурда 5000 сом квартплатка акча таппаган дейт. Күйөөм азыр оптон бизнестерди кылып атат дейт. Ал кайра жазылды консультацияга. Апасы, эжеси, аялы. Ошол эркекке бере турган нерсени берсе, эркек өзгөрөт, кыздар. Мен силерди күнөөлөп турган жокмун. Эркегиңерди да айып актап турган жокмун. Жашап атасыңбы? Жашап аткандан кийин амал кылыш керек да. Үмүтсүз шайтан болбош керек. Мына могу жерде бир аял жазып атат: ажырашпай эле койгула, кийин өкүнөсүңөр. Мурун азыркыдай билимим болгондо эч ажырашпайт элем дейт. Азаматсыз, Алла ыраазы болсун сизге. Күйөөмдү кантип көндүрсөм болот? Иштегенге деп атасыз, күйөөңүзгө айтыңыз. Мен сезим менен жеткириш керек. Сен мага же үйдө иштегенге уруксат бербейсиң, же сен минтпейсиң десеңиз, бул претензия. Точно сизге уже ийгилик деле келбейт да, андан проблема деле чечилип кетпейт. Айтасыз да: жаным, чындап эле аябай чарчап калат экен, тамак кылат экен, башка кылат экен, мындан башка оюма эч нерсе келбейт экен. Анан оюмдун баары сен экенсиң. Анан сенин мээңи жейт экем. Мага кичинекей иштегенге уруксат берчи жаным, уруксат берсең иштейинчи. Онлайн ушундай бизнес бар экен, ушундай кылайынчы. Же болбосо мындай кылайынчы жаным. Мындай көп иштебей, мындай аз эле, мындай бир аз мындай өзүмдү алаксытайынчы деп айтсаңыз болот. Анан эгерде чындап эле иштегенге уруксат бербей атса, дагы да сизге баарын берип, сизди баарынан камсыздап атса, анда жакшы. Залга барыңыз, тияка барыңыз, өнүгүңүз, өсүңүз.